Биякта отурганың эмне айланайын? Ай тиякта койлорун калып калды. Сен звезда болгуча. Жок, кыз эмес да бул. Ким? Жок, азыр кыз да, анан кыз болбой калган эле. Жок, мындай. Качтан башталат? Неме, жанагы азыр айтам. Көзүнө көрсөтүп берейинби? Көзү. Кайрат Кыргызбы? О, браво! Красавица. Бул кызга лысый боло алса деле жараша берет. Натуральный сулуулук бар да. Ассаламу алейкум, сүйүктүү телегөрүүчүлөр. New TV шоу программасы кайрадан түз эфирде. Бардыңыздарда көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Биздин программабызга кош келиңиздер. Бүгүн майрам, бүгүн жаз келди. Бардыңыздарды 21 март Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мен оюмча үйдө азыр конокторду тосуп, жакшы бир стол үстүнө отурсаңыздар келек, анда тамагыңыздар таттуу болсун. New TV шоу программасына бүгүнкү келген мейманыбыз бар. Татынакай, леди, алпаручу, көп кинолорго актриса, учурда азыр биз билген эле скетч-шоу, эл эмне дейт скетч-шоусунда дагы актриса, анда эмесе Назира Айтбекова бүгүн конокто. Кош келдиңиз. Келдик. Манайыңыз жакшыбы? Майрамыңыз менен? Манай сонун жаздын келиши, күндүн чыгышы, сону маанай берип атат. Анан мындай 9:30да мен мындай Татынакай уктачумун да. Назиреже. Азыр түз эфирде башларга чейин сиз менен сүйлөшүп отурганда башкача болчу да үнүңүз. Азыр эмне да роль өзгөрүп кетти. Биз мындай бул кесиптик мындай неме деп койсок болот. Бир кесиптик биринин жумуш, кесиптик жок, адат десек болобу, ушундай да. Камера көргөнүчүн болуп калат. Кандай гана камера түз эфир башталды деп режиссер бергенден кийин мен кадимкидей үнүм оңолуп, өзүм оңолуп, башкача болуп, өзгөчө энергия келип, камерага сүйлөгүм, иштегим келип калат да. Ошо буга чейин найзе келип отурган элесиз, сүйлөгүңүз келбей. Буга чейин сен тарткан эмессиң да камера. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде WhatsApp номери бар. Бардыңыздар баш багып келген биздин мейманга суроо калтырсаңыздар болот. Жана балким жакын адамыңыздарга дагы жылуу сөздөрдү арнаңыздар. Жана түз байлашка чыгыңыздар 56 шаарыбыздын коду 0312. Бардыңыздар күтөбүз. Ал эми бүгүнкү майрам кандай болуп жатат сизде? Бүгүн таң ертеден баштап иштедик, концерт алып бардык. Анан кечинде көчө дагы эртең мененден баштап кечке чейин концерт шиш така менен, узун көйнөк менен жүрүп, 2 күн катар менен алып барганга бир аз оорлошо түшкөн экем. Анан жырга үйдө эме салайын деп жатсам силерден. Биз чалды. Ооба, силерге анан көңүлүңөрдү калтырбай мейли деп анан. Келбейт болчуңуз анда? Жок, эми мен чакырылган жердин баарын эле барам. Анткени чакырылган жерден калба дейт, чакырылган жерге барба дейт. Ансыңар азыр чакырылып, атың чыгып турганда эмнеге болбосун? Ооба. Анда эмесе, мен оюмча бүгүн эми концерттерге алып баруучу болгондон кийин ушул Бишкек шаарынын тургундары кандай майрамдап жатканын билсеңиз керек. Ооба, бекер сүмөлөк таратылды, бекер борсок таратылды. Анан ушундай согуш болду, аялдар бири-бирин түртүп, ай мага кой дешти. Анда ушул аялдарды көрөлү. Андан кийин биз программабызды улантабыз. Ошол сюжеттен кийин эч кайда алыспай туруңуздар. Кесиптешибизге ыраазычылык билдиребиз. New TV шоу программасын улантабыз. Мен оюмча бүгүнкү майрам ар бир кыргыз элине жакса керек. Азыркы учурда эле эми үйгө келип, үй бүлөсү менен тамактанып отуруп калсаңыздар керек. Же балким туугандарыңыз менен, же коноктор да келсе керек. Бизде конокто Назира Айтбекова. Анда эмесе, ушул акыркы эле күндөрү сиздин Instagram баракчаңыздан, сиздин жашооңузду эле карасак, көпчүлүк учурда алып баруучу катары эмес, ушундай скетч-шоулорго, актриса катары көрүп жүрөсүз. Кайсыл жаат сизге көбүрөөк чагып атат? Негизи эле эмне менен алектенип атасыз? Негизи мурун жалаң алып баруучулук болсо, азыр көбүнчө ошо эл эмне дейт скетч-шоусунан актёрдук чеберчилигим дагы ийиленип, ийге келип атат. Анткени ар кайсы ролдорду ойногондо кадимкидей мындай ар бир образды татып көрүп атып, мындай кызыгы азарт болуп кетет экен да, кызыгың артып кетет экен. Анан мага мындай роль жазып көргүлөчү, мага тигиндей роль жазып көргүлөчү деп эле балдардын артынан чуркап жүрөм. Анан абдан кызыктуу, элге дагы аябай жакшы жагып атат. Анткени бат эле эл оозуна алынып, анан алып баруучулугуңду жакшы көрчүбүз, бирок актриса катары жакшы экен, а? Актёрдук чеберчилигиң андан да жагып атат деп. Анан кийин сизге кайсыл образдар жарашат? Бул кайнене,
чоң апаны тураганда сизге абдан жагышат да. Ошо эки образ жолуктагына калып, ай, келин депчи. Балким ошону аткарып көрөсүз азыр. Ушул скетч шоуда бир кыскача эле үзүндүсүн. Көрөлү. Келиңиз. Өлүгүңдү көрөй, керели кечке. Биякта отурганың эмне айланайын? Ай, тиякта койлорун калып калды. Сен звезда болгуча. Менен кара жерге кир. Браво, браво. Дароо эле образга кирип кеттиңиз да. Жеске кыйынчылык туудурабы бир аз кириши, бир аз образга киргенде? Жок, тудурбайт деле. Дароо эле, Эми аракет кылышынча өзүңө жаккан нерсенин кыйынчылыгы жок деп ойлойм. Андан кийин мен сиздин сапаттарыңыздан балаганда, ушул сиз өзүңүздүн оюңузду же бир нерсе жакпай калса дароо эле бетке айтасыз да? Дароо эле бетке айтасыз. Андан кийин бул журналистикадан келген кесибиңизден улам пайда болду же талантпы бул дагы өзүнчө? Мен кичинекей кезиме мисалы үчүн ай кыз уят болот, ай минтпе, тигинтпе деп тыйган киши жок болчу. Мен үй бүлөнүн жалгыз эрке кызы болгондуктан анан ошол нерсе оюмдун баарын эркин айтып жүрүп көнүп калгам да. Анан бир нерсени мынтип ичиме катып, анан арамзаланганды билбейм. Дароо эле бир нерсе жакпаса жакпайт деп айтам, жакса жакты деп айтам. Чын жүрөгүмөн мындай калп эле жакпаган нерсеге жагал да жакшы болуптур дей албайм да. Эмне деп айтасыз эгерде жакпай калса? Жакпай калса, мен ачыгын эле айтам, аябай аракет кылыптырсың, азамат. Бирок тузу жетпей калды, момундай болуп калды, дагы мындай кылсаң тиндей болмок деген сыяктуу эле түз эле айтам. Мынча энергияны кайсы жактан аласыз? Энергияңыз толуп турат да сиздикичи ар дайым. Мен ушул эфирлерден алам, элден алам. Эл менен ушу сахнага чыкканда көпкө чейин мындай үйгө барганда мындай эс алып жыргап отура албайм да, кайнап турат. Эмне кылсам деп түнкү 1ге чейин жинди болуп атып, анан араң жатам да. Ошол сиз деле мынакей энергия деп жатпайсызбы? Биз келген учурда СМС билдирүү ушунча көп. Бирок ар бирин азыр экранга чыгарып турабыз. Ийгилик сизди жакшы көрөм деген экен. Негизи сиз тарапка кандай комментарий көп учурда келет? Мен сындар же жакшы? Экөө аралаш. Мисалы үчүн, эгер жалаң жакшы комментарийлер келсе, мен кичине капа болмокмун. Анткени аты чыкпаган бирөөгө мындай же комментарий келбейт, же мындай эле жакшы эле комментарийлер келет. Эгер атың жакшы чыгып, дүркүрөп өсүп атсаң, жаманы дагы аябай укмуш болот, жакшы комментарий дагы укмуш болот. Экөө тең мындай тең салмактуу болуп турат да, ошон үчүн жаман комментарийлерди да жакшы көрөм. Мен мындай угушум боюнча ушул негизи жылдыз болгондон кийин, ырччылар же балким актерлор жылдыз болгондон кийин аларды сындашат, сындай берет, жамандашат. Бирок ошол эле учурда аны жакшы көргөн адамдар да жазып баштайт анан. Ай, буну жамандабагыла, бул жакшы деп, анан кийин ушул актёрду жакшы көрүп баштайт да. Күйөрмандарыбыз өз ара эле кырылыша берет. Хейтер менен берки фолловерлер. Анан кийин сиздин импровизация жагыңыздан, ошол эле алып баруу жагыңыздан, актёрлук чеберчилигиңизден кантип эмне кылыш керек ушундай импровизация болуш үчүн? Китеп көп окуш керек го дейм. Китеп окуш керек, мындай мээңде бир база туруш керек да, анан бир нерсени сүйлөп атканда бияктан ала коесуң, тияктан ала коесуң. Мээңдеги полкаларда турат да ал нерселер, информациялар. Оңой болуп калат ошондо. Анан ооба көп жазыш керек. Мисалы үчүн мен дил баян ыр жазгандыктан дароо бир нерсеге уйкаштырып, бир сөздөн эки сөз жасап ийип, ушинткенден бул дагы профессионалдык эле адат болуп калды. Келген учурда дагы бир СМС билдирүү бар экен. Эл эмне дейт проектисине кантип катышып калдыңыз деген экен болушат. Эл эмне дейтке балдар чакырып эле, Назира эже ушундай ролдорду ойноп көрсөңүз деп бир жолу ойнодум, көрүштү, жакшы экен деп экинчи жолу, анан аябай өздөрү да кызыгып кетти, ошол ойдон кошулуп кеттим. Анан кийин мынакей бүгүн эле сизди көргөндөрдө болсо керек, Назира эже аябай сыйлайм, Азия молдогу көйнөгүң аябай жакты мага, берчи деген экен. Мага негизи эле көйнөк сурагандар көп жазат. Кандай гана көйнөк кийип чыкпайм, күйөрмандарым сөзсүз мага ушуну берчи, муну берчи деп, анан мен күлүп калам. Эртең деп, Бекер көйнөк бар бекен деп. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер дагы четте калбай WhatsApp номерине башпаңыздар, жазыңыздар. Калоо тилектер да болсо күтөбүз баардыгыңыздарды, жана түз байланышка да чыгыңыздар 56 56 72. Бизде азыр New TV Show программасында оюндарыбызга кезек келди. Азыр биринчи оюнубуз менимче жөнөкөй эле. Артыңызда биздин уюлдук телефон жана наушник бар, ошону алсаңыз болот. Ал сиз үчүн. Азыр мен өзүмдүкүмө алып чыгам. Мага дагы бар. Анда эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү оюндун шарты алып баруучуларга кыйынчылык эле тудурбаса керек. Наушникти кие бериңиз. Мойнуңузга асып койсоңуз болот ага чейин. Бул сиз үчүн.
Бул сиз үчүн фломастер сизге. Азыр Назира эже. Азыр. Бул жака биз сизге өзүнчө музыканы даярдап койгонбуз. Мен билбейм кайсылар экенин. Билбейсиң, Билбейм. Билесиң. Деп эле. Билбейбиз. Ишенбейм. Анан кийин ошол музыканы сиз угуп көрөсүз дагы. Мен түшүнүш үчүн, мен билиш үчүн сиз ошону сүрөт аркылуу тартып беришиңиз керек экен. Сүрөттү укмуш тартам дем, кечирип кой да. Мен деле кыйрат тартпайм. Ошол нерсени сүрөткө тартасыз, айтасыз, бул кайсылар экен депчи. Анан кийинкисе мен бир ырды угам дагы, ошонун ырынын мазмунуна жараша же балким ырдын аталышына карата мен бир сүрөттү тартам. Даярсыз. Бири-бирибизге сүрөт тартабыз, Ооба, анда эмесе менин сүрөтүм тартмай жок, албетте. Азыр биринчи кулак каптарды кийебиз, наушниктерди. Сиз биринчи баштайсызбы? Ооба. Анда эмесе азыр биринчи музыканы тыңдап көрүңүз, кайсыл ыр экенин угуп көрөсүз, анан маанисине жараша тартасыз сүрөттү. Кайсыл ыр болушу мүмкүн? Сиздин оюңуз боюнча тарта бериңиз ошол сүрөткө. Мунун каягын тартам окуй. Ырды укпайсызбы, ыр боюнча? Назира жаз, биз да укпай калды. Котур, жок, ошо биринчиси да кыскасы. Ырга байланыштуу. Ооба. Деле катыр болбочу баламай. Тартып атам го. Кыскасы, биринчисине? Телегөрүүчүлөргө көрсөтүп көрүңүз, ушул ырды. Мен түшүнүп калышым керек да, кайсылар экенин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мен чын эле билбейм кайсылар экенин. Азыр Назира эже тартты. Биз азыр ойлоп табышыбыз керек. Назира эже уккан музыка бул кайсыл? Бул эмне Назира эже? Жүрөктүн ичинде стульчикпи? Стульчик. Стульчикке отур, кел, жүрөгүмө отур. Ошол сыяктуу. Жүрөгүмө отур. Башка жокпу сценарий боюнча? Жок, сен ушу эң эле ушу немеси белгилүүсү ушул сүйлөнкөн да. Мындан башка сүйлөмүн деле кечирип кой, түшүнбөйт экенмин да. Анан дебейсиңби? Бул деген бул кыргыздардыкы эмес, казактардыкы да. Казактардыкы. Ооба, аябай белгилүү ырчы, Кыргызстанга кечке эле келе берет. Кечке эле. Ооба, анан бул акыркы чыккан хити. Бул санды карасаң, үстөлдүн үстүндөгү. Т тамгасы. Т тамгасы болуп турабы, сага? Л тамгасыбы? Л тамгасы. Сан деп атам мен сага. Тамга деп атамбы? Мындай сан жок эже. Бар. Мына боусан. Бирби? Ии. Сиз бирди көрсөтпөй, ичинде жүрөктүн ичинде көрсөтүп атпайсызбы? Мына ошо үстөлдүн үстүндөгүнү көрсөтүп атам мен сага, Бир жүрөк стульчик. Бул белгилүү ырчы дедиңиз, Аябай белгилүү. Кайрат Нуртас же Ооба. Эрке Эсмахан? Кайрат Нуртас. Жок. Кайрат Нуртас. Анан ыры. Бул эме сүйүүгө байланыштуу же жай же катуу? Эң акыркы чыккан хити. Эң акыркы. Анан ооба. Анан бир эле үстөл. Мен билем бул ырды. Эме да. Ошо да. Азыр тилим учуна турат. Бул жана жүрөгүңдөн бери орун бер деген ыр, а? Дал өзү. Браво. Келбешти. Мыкты. Анда эмесе, азыр кийинки чыгарма менден. Сенби? Ооба, эми мен. Сиз менин ырымды угуп көрүңүз эми. Мага фломастерди берип туруңуз. Мен. Азыр Көзгө бириштен турбайбы? Бул ырчы белгилүү ырчы, хит аткаруучусу. Белгилүү ырчы. Эң эле неме белгилүүсүн жаз. Ой, окшошпой калды, токтой туруңуз. Азыр. Сен деле Бул адам. Сүрөтчүлүк жагын укмуш турбайбы? Тигине кара, оозду кара, оозду. Ким бул? Акаев. Эмес. Неме, ким? Бул белгилүү ырчы. Азыр чачтарында окшош туруш керек да негизи. Ким бул деп эле кыйрат сүрөт тартып бергенсиң. Менен негизи жакшы сүрөт чыкмак. Бул белгилүү ырчы. Анан кийин ырдын маанисинде кичинекей болуп жүргөн кези, анан кийин эле чоңоюп кетет. Анан эстеп атат да ошол кезин.
эмне болгонун. Мынакей, белгилүү ырчы. Эми сүрөтүнө мен чын, сүрөтчү эмесмин, жаман тартып алышы мүмкүнмүн. Бирок ырдын мааниси ушундай. Жаш кезинен ырдап баштайт да. Опа, кайсы ыр? Бул жагында да прическасы мындай. Кулактары мындай. Опа, опа, хоп. Опа, опа. Ушундай ырчыбы, Мен өзүм деле окшоштура албай кеттим, бирок ошондой. Эң башкысы бул жерде, Назира эже. Эң башкысы бул каш. Каштан башталат көп нерсе. Каштан башталат. Неме жанагы азыр айтам. Көзүнө көрсөтүп берейинби? Көзүн. Кайрат Кыргызбы? О, браво, браво. 5 дебеш керек бул жерден. Сизге кийинки ыр бар. Учурда биздики упайларыбыз 1-1. Жок, экөөбүз бири-бирибизге тей жардам берди азыр. Азыр кийинки сүрөттү Назира Айтбекова эжекебиз тартат. Бардыңыздар ага чейин WhatsApp номерине башпаңыздар, жазыңыздар. Балким бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайсыздарбы, же каалоо тилектерди айтасыздарбы, же азыр чай ичип тамактанып жатсаңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун, же балким бүгүндүн туулган күнүнүн ээлери бар. Аларды дагы куттуктайбыз. Менимче 21 мартта төрөлгөн адамдар булар эң бактылуу адамдар болсо керек. Ыр барбы? Бул кайсы ыр? Аскотур. Апей, ырдап алдым. Ырдай берсеңиз болот. Кайсы ыр болушу мүмкүн? Сүрөттү да токмуш тартам да. Окшоду. Мен де тартсаңыз, сүрөтчү болмок экенсиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 56-56-72 шаарыбыздын коду 0312. Түз байлашка чыгып чалыңыздар. Балким сизди кызыктырган суроолор бар. Балким Назира эже ал суроого жооп берет. Күтөбүз, чалыңыздар. Түз эфирдебиз. Кана? Эмнелерди тартып атасыз Назира эже? Бүттү. Котур, сен укпай турма, кулаңы жаап тур. Даярсыз? Ооба. Анда эмесе, бул ыр, бул дагы сүйүү. Бул чоң апа, жаш келин. Көрүп атасыңар да? Көрдүң, Көрдүм, чоң апа, бул жаш кичинекей кызы. Жок, кыз эмес да бул. Ким? Жок, азыр кыз да, анан кыз болбой калган түбөлү. Жок, мындай. Ошондо бул сүйүү туурасындабы же кайнене менен байланышпы? Жок, кайнене эмес. Бул неме да? Эркек ырдайт да муну. Эркек кайнене жөнүндө ырдайбы? Жок, эркек кайнене жөнүндө ырдабайт. Биздин жаш ырчыларыбыздан, анан бул деген жаш ырчылар. Сценарийни айтып бересиз, ырдын сценарийин. Жаш ырчылардан да. Анан деген ошо жаш кыздарга мынтип көз салып, сен деп атат да. Эмне? Мындай калыпчы. Ошондо түз айтып берсем таап аласың да. өзүнө ошондо жубай катары алат өзүнө, үйлөнүп атат. Же үйлөнө элекпи? Логикаңа элек да. Үйлөнө элек да. Үйлөнөт да. Издеп атат да. Ошондой ырда колун сурайбы же кандай? Жок, сурабайт. Буга байланыштырчы айланайын. Бу кемпирди жөн эле тарттымбы? Бул эгерде сүйүү же колун сураган ыр болсо, акыркы чыгармаларда мен билишим боюнча Нурлан Насиптики бар, Аваз Акимовдуку, Данияр Эрматовдун чыгармалары бар. Кимисиники? Үчүнчүсүнүкү. Данияр Эрматовдуку. Ооба. Апамдын болчу келини анда, эгерде сүйүү туурасы болсо, акыркы чыгармасы мен туура таптым. Негизи импровизацияңыз күчтүү эже. Бизде менде ошо менен акыркы эле чыгарма калды. Бул белгилүү ыр. Менимче азыр бир ук гана табасыз. Азыр. Бул ырды бардык телегөрүүчүлөр деле билет. Бул ырда. Ой, азыр. Эми Назира эже карап туруңуз.
ыр негизи белгилүү ыр. Белгилүү ыр. Андан кийин ырда негизи торт бар. Эң башкысы туулган күнгө байланыштуу ыр белгилүү ырчы аткарат. Жана Насиппи. Жана, окпайсызбы? Жана бул ырчы кече күнү бирөөнүн колун сурады. Нурлан Насип туулган күнүң. Браво! Браво. 5 чабышыбыз керек. Мыкты. Бүгүнкү оюн ушу менен биринчи раундтагы оюнда жыйынтыкталды. Негизи импровизация жагынан сиз биринчиликти уттуңуз болуш керек, түшүндүрүү боюнча. Анда эмесе, менде азыр дагы бир кыскача оюнубуз бар. Эми бул оюн эмес. Негизи буга чейин хейтерлер туурасында сүйлөшпөдүкпү? Андан кийин биз интернет тармагынан ушул сизге жазган хейтерлер, сизге жазылган ушул жаман комментарийлерди чогулттук. Жаман комментарийлерди. Эми окучу ошолорду. Көзүмө тике карап оку. Азыр карап туруңуз. Эң башкысы сиздин максатыңыз бул комментарий сизге тиешелүү же сизге эмеспи? Ошону аныкташыңыз керек. Мен оюмча сиз аныктай албайт болушуңуз керек. Өтө татаал комментарийлер бар. Жок, меникин дароо билем. Билесиз. Мага кандай хейтерлерден кандай сөз келет, өлө жатка билем. Анда эмесе байкаштыралы. Биринчи комментарий, биринчи ой пикир жазылганы. Айланайын, жомоктогудай сүйлөйт го. Жомоктогудай. Сизге же сизге эмеспи? Мага болушу мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени мен сүйлөгөндө кемпирдей сүйлөйт деп айтышат көбүнчөсү. Айланайын, жомоктогудай сүйлөйт го. Мындай адабият тилин көп аралаштыргандыктан, макал лакаптарды кошкондуктан ушундай айтышат. Сизге бул? Ооба, таптыңыз. Кийинки комментарий. Аппетитиң аэропортко өзүнчө эле. Жок, мага эмес. Сизге эмеспи? Жок. Анткени 100% сизге эмес деп ойлойсуз. 100% мага эмес, анткени мен тамак аштын сүрөтүн да койбойм, анан аппетит дегендей андай деле мындай аппетитимди арандай кылып ачып бир нерсени айтканым деле эсимде жок. Азыр бул сизге экен. Бул Instagram баракчасына сизге жазылган. Сиздин ошол жакта киргизген сүрөтүңүз бар экен. Ошол эле жана сот бар эмеспи? Сот ошол жакка жазган комментарий бар экен. Сиз окуй турбайсызбы комментарийлерди? Жок, мунусун неме? Жаңылдым да бир жолу. Кийинки комментарий. Бул кыз не, депутаттыкка эле аракет кылып атат. Жарабайсың, түшүнчү. Мага эмес. Сизге эмес. Жок. Мен депутатка аракет кылган эмесмин эч качан. Балким ушунусуна сизге да болуп калышы мүмкүн. Жок, сунуш түшкөн, бирок баш тарткам, бирок мен билем да депутаттын кишиси эмес экенимди. Бул Ксения Собчакка жазган комментарий экен. О, куттуктайбыз. Кийинки комментарий. Кыз эфирде алып отурушун үйрөнүш керек экен. Өтө эле жеңил кыз экен бул. Жок, мага эмес болуш керек. Эмне үчүн? Эфирде ал жаш кезинде хит-парадта чыгып жүргөн кезинде айтсаң мага демекмин. Азыр сизге эмес. Азыр болсо эми чоңойдук деле болуш керек. Бул сизге эмес экен. Бул актриса Тазима деген актриса бар го, ошого жазган комментарий экен. Сүйүнүп калдыңызбы? Билгем. Кийинки комментарий, урматтуу телегөрүүчүлөр. Красавица. Бул кызга лысый болуп алса деле жараша берет. Натуральный сулуулук бар да. Кудайым ай, ушун мага дейличи деп эле. Лысый болгон жагабы? Угуп көрүңүз жакшылап. Красавица. Бул кызга лысый болуп алса деле жараша берет. Натуральный сулуулук бар. Мен көп жашоомдо боёнбой жүргөндүгүмө байланыштуу нукуралуулук жөнүндө көп жазышат. Ошондон улам бул мага болсо керек деген божомолум бар. 100% ишенимде эмесмин бирок. Тилекке каршы. Бул сизге экен. Ошол Instagram баракчасына бир салонду тартып киргизген экенсиз. Ошол жака сиздин күйөрманыңыз жазган экен. Красавица, бул кызга лысый болсо деле жараша берет деп. Кудайым ай. Анда эмесе, пландарыңыз менен бөлүшүңүз эми. Кандай жаңы проекттер алып чыгасыз? Балким жаңы долбоор дагы чет мамлекетке чыгып, балким. Азыр мурунку эле иштеп жүргөн, 12 жылдан бери эле иштеп жүргөн каналыма дагы долбоорлорду жазгам. Анан көркөм кеңеш карап, жактырышыптыр проекттеримди. Анан Кудайым буйрса ошолорду четинен иштеп баштайм деген ниеттемин. Андан сырткары жакшы фильмдерден сунуш түшсө, ушу киного тартылайын деген да ойлорум бар. Элден абдан көрмандарман көп мындай каалоо, тилек келип атат. Сизди бир кинодон көргүбүз келүүдө деген сыяктуу. Анан буйрса ошолорго да аракет кылабыз. Башка деле укмуш, гениалдуу пландарым жок.
болгону дүйнөнү багындырыш керек. Ооба, буюрса. Биздин убактыбыз кыскарып бара жатат. Сизге келип чоң рахмат. Бүгүнкү программабызда көркүн ачып кеттиңиз. Ушул сиздин энергияңыз менен, позитивиңиз менен, келечекке койгон пландарыңыз менен мен оюмча ушул айымдардан айырмаланасыз. Мен оюмча ийгиликке жетесиз буюрса. Ийгиликти дагы багындырасыз. Сары жүрмө. Чоң рахмат. Ийгиликтер болсун. Көп жашаңыз, эң башкысы кайгырбаңыз. Кайгырбайбыз, кубанычтабыз, бактылуубуз. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, биз программабыздын сапарын улантабыз. Бизде азыр кыскача 8 мүнөттүк сюжетибиз бар. Ал сюжеттен кийин биз келген кийинки меймандар менен тааныштырабыз. Буюрса, келген кийинки мейманыбызга да көптөгөн оюндарыбыз бар. Эч кайда алыспай туруңуздар.